Салам достор, сиздер менен Аку. Мен бүгүн лагман жасайм, толук рецептти көргөзөм. Анда эмесе баштайлы. Биринчи орунда этти жакшылап бышырып демдеп алабыз. Этти туура демдесеңиздер өзүнүн суусун өзү берет. Эт мен суу куйбай эле демдедим. Өзү ушунча сок берди. Бардык эмелерди көргөздүм толук. Эт куруп бүткөндөн кийин суусун кургап калат кайра. Пияз салып кууруйм. Болгарский перец салам. Мен количествосын айтпайм, өзүңүздөр ылайыктап салыңыздар. Мен жаңдай салдым. Савис, картошка, редька. Жакшылап аралаштырып кууруйм. Достор, мен лагманды эт жок жасашым мүмкүн, бирок сельдерей, кинза жок. Сельдерей салам мен лагманга. Сельдерей менен чеснок жок, такыр жасай албайм лагманды. Эт жок жасай берем, бирок сельдерей же чеснок жок лагманым лагманга мындай өзүмдүн кыялымдагы лагманга окшошпой калат. Туздап алам. Бул сельдерейдин сабагынан кууруйм. Көп жерде эле ушинтип сабагын куурушат. Сельдерей бул лагмандын сонун даамын берет. Ошондой эле чесноктун жарымын салам. Бул жерде менде 4 чоң зубчик чеснок болчу. Достор, бул меники узун видео. Кечирим сурайм. Анткени бул видеодо мен толук соус жасаганды да, лагман чойгонду да көргөздүм. Овощилерди туураганда көргөзгөн жокмун. Аларды көргөзсөм, анда видеом 20 мүнөттөн ашып кетмек. Ошондуктан мен баарын туурап туруп, анан кийин видеону тартып баштадым. Овощилер куруп бүткөн соң мен четин кичине ачып туруп, ушинтип май коюп туруп, томатты өзүнчө кууруйм. Зарына болгон адамдарга томатты ушинтип майга кууруш керек. Мен өзүнчө идиш коротуп отурбай эле ушинтип четин ачып туруп эле томатты салып куруп туруп, анан аралаштырып ийем. Достор, өзүңүздөргө карап количествосын өзгөртүңүздөр. Мен баарын почти бирдей пропорцияда салдым. Мен тилим көнүп калгандыктан мен кыргызча, орусчаны аралаштырып сүйлөй берем. Кээ бир сөздөрдү лагмандын соусу кайнап жатат, бышайын деп калды. Менин экраным кичине тунук эмес көргөзүп атат, негизи мындай болуп турат. Соусубуз бышканча камырды жууруп баштайбыз. Унга мен туз салып койдум. Кичине 2 жумуртка салып алып туруп жууруп баштай берем. Достор, мен бул жерде көп un алдым. Аябай көп количестводагы лагман чыкты.
ушул идиште мындай пропорцияга элестетиңиздер. Мен алды жууруп аткан идишимден 2 эсе көп камыр чыгат. Ушундан 2 чыгат камыр. Мен 18-сентябрь күнү өзүмдүн бир тууган байкемдин туулган күнү болчу. Ал жака бара албай калдым. Бирок бүгүн ушинтип лагмандын камырын көйрөк кылып чоюп алып туруп, буюрса эртең лагман алып барып берем. Ошон үчүн мен көп чоюп, көп жасап атам. Өзүңүздөргө караңыздар. Жакшылап ыйлеп үстүн жаап коюп, ошентип жарым саат бою ыйлеп турабыз. Камыр жылмакай болуш керек. Эч кандай комоктор калбаш керек, орусча айтканда. Кыргызча айтканда бүдүрлөрү болот. Жакшылап ыйлеп алабыз. Мен камырды катуу кылып жуурудум, колуман келишинче постоянно эле ушундай кылып жууруйм лагманга. Мынакей достор, ушундай жылмакай болуш керек. Мен муну 4-5 жолу ыйледим. Бул меники биринчи сорт камыр. Если жогорку сорттогудан жуурусаңыздар камырды, ал камыр өзүн такыр таштабайт. Ошондуктан биринчи менен жогорку сортту аралаштырып жууруп жасаңыздар лагманды. Биринчи сорттон да жуурсаңыздар, биринчи сорт өзүн бат таштап ийет. Өзү бири-бирине жабышып, чоюлуп, өзүн таштап ыңгайсыз болот. Мындай кылып почти бул 4 бурчтук камыр. Ошону мындай кичине тоголок сыяктуу болот тургандай кылып кол менен мыкчып, ошол менен да майлап кетебиз. Баарын майлап чыгабыз. Мен бир-бирден эле көргөзөм. Анткени баарын көргөзүп чыксам, бул 2 сааттык видео болуп кетет. Табакты майлап алабыз. Достор, менин табагыма көңүл бурбай эле коюңуздар. Анткени менин табактардын ичинен ушул табак эле лагманга ыңгайлуу. Кичине ушинтип тоголоктоп, бул анчалык деле чоюлбайт. Кичине эле тоголоктойбуз болгону. Тоголок форма берип туруп эле табагыбызга урай баштайбыз. Ушинтип туруп ар бир катардын май сүйкөп, үстүнө мен полиэтиленовый пакет деп коет, ручкасы жок пакеттер. Ошондой пакеттен жаап кетип берем. Ар бир камырды пакет менен жабыңыздар, достор. Болбосо камыр сырты кырттанып, чоюлганга ыңгайсыз болуп калат. Ушинтип чоюа баштайбыз, достор. Мен сөз менен айтпай эле коеюн, көрүнүп эле турат. Достор, менин каналым билгендер үчүн арналбайт, билбегендер үчүн арналат. Мен өзүмдүн повардык кесибим жок болгону 20 жаштамын. Мен кесип алган эмесмин. Үй бүлө куруп эле сразу үй бүлөнү тандап кеткем. Ошентип ар бир чойгондо ичкертип чоюп кете беребиз. Мен тамак жасоо өзүмдүн хоббим десем болот. Бала чактан бери эле тамак жасаганга кызыгам. Мен тайнемди тартсам керек, анткени тайнем ак үйдө да повар болуп иштеген экен. Мен повардык өзүмдүн хоббим, эч кесибим жок. Анткени тамакты туура эмес жасайт экенсиң, антеткенсиң, минтеткенсиң деген сөздөрдү айтпай эле койсоңуздар болот. Анткени мен өзүмдүн жашоомдогу тамактардан жасайм. Мен эч жактан билим алып, мынтип тамак жасаганды үйрөнгөн эмесмин. Менин камырым уже ичке болуп калды жакшы эле. Бирок ошого карабай дагы бир ичкертип чыгам. Анткени мен чапканды
жакшы жактыра бербейм. Кээ бирөөлөр жоон кылып туруп эле чаба берет экен. Мен жакшы ичкертип алып туруп эле анан чаап коем. Бул меники биринчи сорту. Высший сорт болсо кичине тыныктырып коюп чоёсуздар. Үзүлүп кеткен болсо акырын кошуп туруп эле үстүн тип ороп койсок уланып калат. Баарын чоюп бүткөн соң ушинтип 2-3 камырдын башын алып туруп, мен видеодо көргөзгөндөй кылып колго оройсуздар. Өтө чоң эмес, колуңуздарга ыңгайлуу эле кичинекей кылып ороңуздар. Камырыбызды чапкан соң тузду алып кайнап турган сууга салабыз. Туз салганды унутпайбыз достор, анткени камырдын тузу бир аз кемирээк болот. Ошого карата суусу кичине туздуураак болуш керек. Камырды болгону 3-4 эле мүнөт кайнатабыз. Камырды колуңуздар менен басып көрөсүздөр. Ошондо акырын эле кесилип кетсе анда бышкан болот. Майлап туруп ушинтип кое беребиз достор.